1 октябрдан 31 октябрга чейин бүткүл дүйнө жүзүндө сүт безинин рагына каршы маалымдоонун эл аралык айы. Адистер октябрь айын кызгылт октябрь деп жарыялашкан. Анын символу кызгылт түстөгү лента. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык уюмдардын арасында бул жалгыз эле биздин мамлекетибизде эмес, бүт дүйнөдө ошондой ай өткөзүлөт. Ар бир аял ошол айда жакшы өзүнүн ден соолугуна көңүл буруп, шишик оорунун алыс болуш үчүн мындай профилактика жолдорун караштыруу керек да. Айымдардын ден соолугун чыңдоо, сүт безинин рагын алдын алуу максатында Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин демилгеси боюнча сен үйдүн кутусуң текшерилген урааны астында сүт безинин рагы тууралуу маалымдоонун 1 айлыгы өтөт. Бардык аймактарда, үй-бүлөлүк медицина борборлорунда айымдарга тиешелүү маалымат таратылат жана аларга медициналык текшерүүдөн өтүүгө шарттар түзүлөт. Ал эми биз азыр номер 6 үй-бүлөлүк медицина борборундабыз. Бул жерде акцияга катышам деген айымдар келип, медициналык текшерүүдөн өтүп жатышат. 18 жаштан баштап 60 жашка чейинки, андан дагы аркы пенсионный возрасттагы аялдардын бардыгын тең биз азыр акция боюнча бекер көрүп атабыз. УЗИ бекер. УЗИ бекер, гинекологдордун консультациясы бекер. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча ар бир саатта Европа мамлекеттеринде 66 аялда сүт безинин рагы аныкталат. Алардын ичинен 18-и каза болот. В Кыргызстане на первом месте стоит рак молочной железы, по данным. Саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча 2022 жылдын ичинде 700гө жакын кыргызстандык аялдарда сүт безинин рагы аныкталды. Женщина был выставлен диагноз рака молочной железы. Күнүгө бир 50дөй, 60тай аялдар келип атат. Ошонун арасынан бир 15%дай оорулар аныкталды. Ушул октябрь айында акция өтүп аткан үчүн баарыңарды чакырып кетет элем. Ушуга келип катышып, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чындап кетишиңерди чакырабыз. Ден соолугуңуздарды караңыздар. Сиздер үйгө керексиңер, балдарга керексиңер, жолдошуңарга керексиңер. Эне болбосо үйдө бактуу болбойт, өлкөбүздө бактуу болбойт. Аталган ооруну алдын алуу үчүн жана аны эрте аныктоо үчүн ар бир айым пландык медициналык текшерүүдөн өтүү абзел. Өзгөчө айымдар гинекологторго көрүнбөсөк, маммологторго көрүнбөсөк, оору накопительный болот дагы, жылдап көбөйүп отуруп, анан кийин уже дарылаганда оорураак болуп калат да. Албетте обследование өтүп турушубуз керек. Сөзсүз түрдө өтүп турушубуз керек. Жок дегенде жылына 2 жолунан келип туруш керек. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.